Өтү жоктордуку каяка чыгат? Жировой гепатозу кандай дарыласа болот? Өтү жоктор дейт. Бул жанагы жировой гепатоз болуп калган кезде боордун май басуусун тазалаш үчүн биринчи өттү тазалаш керек. Жана ошол эле учурда эмне кандайдыр бир себептер менен өттүн чыгышы жакшы эмес боло турган болсо, ошол өттүн составында холестерин бар. Холестерин бул май, ошол нерсе боордун өзүндө калып отуруп жировой гепатоз пайда кылат деген видеого суроо жөнөтүшүптүр да. Эми өтү жоктор дегенде өтү жок болгондо кандай болот? Ногу боор. Боордон сарыгып өт суюктугу чыгат. Өт суюктугу келип туруп энекелишеге куят. Демек, өт жок дегенде бул ногу өт баштыкчасын алат ногу жерден. Өт баштыкчасын алгандан кийин бирок ногу жалпы өт каналын эч ким ала албайт. Себеби биз каалайбыз, каалабайбыз 24 саат бою боор канды фильтрлеш керек. Канды фильтрлегенден кийин ошогундан сарыгып чыккан мусору өт суюктугу болуп саналат. Дагы кайта кетейин. Өт баштыкчаны алат. Өт каналын эч ким ала албайт. Эми кандайдыр бир себептер менен дискинезия, желчевыводящий путей боло турган болсо, же болбосо энекелишегиде спазм боло турган болсо, ошогундан улам өттүн өзү чыкпастан баштыкчада калып отуруп же полипти пайда кылды, же коюланды, же ташты пайда кылды. Демек, өт баштыкчаны алып салды. Алып салган менен бул өт дагы деле жакшы чыкпай турган болсо, эмне болот? Ошол эле нагрузка келе берет. Кээ бирөөлөр операциядан кийин аябай сонун жүрөт. Кээ бирөөлөрдө кайра мына протоктордо таш пайда болуп калышы мүмкүн. Себеби өт дагы деле жакшы чыкпайт. Ошондуктан өтүм жок дегени бул баштыкчанын жоктугу, а өт агып турат. Эми эмне кылыш керек? Уйкуну убагында кылыш керек, өтү жоктор деле. Кечки саат 10-дон 1ге чейинки аралыкта эгер уктаган болсок, боор өзүнө өзү очищение кылып тазалайт. Ошол эле учурда эртең мененки завтрак. Эртең мененки завтрак кандай болуш керек? Желчегонный болуш керек. Сөзсүз эртең менен тамактанышыбыз керек. Себеби боор өзүндөгү мусорлорду бөлүп чыгарды, өзүн тазалады. Ал эмне болду? Өт баштыкча жок болгону менен протоктордо сакталып калды. Эртең менен аны тамак аш аркылуу сыртка чыгарып салышыбыз керек. Эми үчүнчүсү бул эмне? Өттүн чыгышын жакшыртыш керек. Эң негизгиси биринчи өттүн чыгышын жакшыртыш керек, экинчи уйкуну, андан кийин эртең менен сөзсүз тамактанып туруш керек.